биримдиктин жана ынтымактыктын жоктугу өтө кайгылуу кесепеттерге алып келерин тарых далилдеп келе жатат. Буга каламдык бөлүүнүнүн айынан 8 жыл граждандык согушту баштан өткөзүп, 240 миңден ашык адамдардын өлүмүнө себепкер болгон коңшу Тажикстандын тарыхы күбө. Азыркы учурда суннит, шиит, алавит, күрткө бөлүнүп, Сирия жок болуу коркунучунда турат. Мындан тышкары 50-жылдары Түндүк жана Түштүк Корея, бир эле Корея эли бири-бири менен согушуп, 5 миллиондон ашык эл кырылды. 60-70 жылдары Түндүк жана Түштүк Вьетнам согушуп, 4 миллиондон ашык элинен ажырады. Мындай мисалдар дүйнөдө тарыхта абдан көп. Биз мындай кемчиликти кетирбешибиз керек. Кудай берген мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбоо зарыл. Биз кыргызстандыктар бир элбиз, бир журтпуз туугандар. Урматтуу агайын туугандар, урматтуу эже карындаштар, биз учурда пенденин сөзүн укпай калдык. Мындай шартта пенденин сөзүн укпасак да, Кудайдын сөзүнөн сабак алышыбыз керек. 2-2,5 миң жыл мурда еврей элинин мамлекеттүүлүгүнүн символу болгон храмын ассириялыктар менен вавилондуктар 2 жолу талкалап, мамлекеттүүлүгүн кыйратып, дүйнөгө чачыраткан. Ошондо еврей элинин пайгамбарлары жараткандан эмне үчүн биринчи храмды талкаладың деп сурашат. Анда жараткан силердин 3 күнөөңөр үчүн, сөлөкөттөргө сыйынганыңар үчүн, бузукулугуңар үчүн жана бийлик талашып кан төккөнүңөр үчүн биринчи храмды талкаладым деп жооп берет. Анда еврейлер биз сөлөкөттөргө эмес сага сыйынып калдык. Бузукулук кылган жокпуз. Бир да тамчы кан төкпөдүк. Анда неге экинчи храмды талкаладың деп сурайт. Жараткан экинчи храмды силердин бири-бириңерди себепсиз жек көргөнүңөр үчүн талкаладым. Сөлөкөткө сыйынуу, бузукулук жана кан төгүүчүлүктүн үчөөнүн күнөөсү биригип, себепсиз бири-бириңерди жек көрүүгө жетпейт деген экен туугандар. Ошентип жүрүп, еврей эли 2,5 миң жыл көрүнгөн элдин астында кор болуп, мамлекети жок жашашты. Биз да алар сыяктуу өз ара бөлүнүп, бири-бирибизди жек көрбөшүбүз керек. Биз еврей элинин тарыхынан сабак алышыбыз керек. Кыргызстанда жашаган бардык улуттарды бириктирип, бир күч болуп, кыргыз ынтымагын сакташыбыз керек.